Кытайдын Шинчен шаарында жашаган Сяоли аттуу кыз бир учурда 20 жигит менен кыз жигит мамиледе болгон. Жигиттердин баары менен жакшы мамиледе болгон Сяоли алардын баарына акыркы iPhone үлгүсүндөгү телефон алдырган. Жыйырма телефонго ээ болгон кыз телефондордун баарын сатып, биздин акча менен 1 миллион сом. Акчасына жакшынакай коттедж үй сатып алган. Буга себеп анын кедей үй бүлөдө жашаганы болгон. Анын апасы бала карайт, атасы болсо мигрант болуп иштейт. Ал мындай жолго сиңдилери жана ата-энеси үчүн барган. Бул окуя үчүн аны эч ким күнөөлөгөн жок. Бирок бир учурда кантип 20 бала менен кыз жигит боло алганына таң калып жатышат.